Кимоного курду байлап, Бактияр кезектеги машыгуусун баштар алдында турат. Каарманыбыз ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай, акыркы 1 жылдан бери спорттун дзюдо түрү боюнча машыгып келет. Тайманбас аракеттин натыйжасында тынбай башыгып, тажрыйба топтоп, эл аралык турнирлерге катышты. Бирок алгач спортко аралаша баштаган убакта кыйынчылыктар да болгон. Ооруйт да, бел ооруп калат, кол ооруп калат, ар кандай случайлар болот. Ошол мезгилде мындай кыйналып ойлоп кетесиң да, койчу ушул эмне кереги бар эле мага, эмнеге өзүмө лишний проблема кылып атам депчи. А бирок Бактияр мындай кыйынчылыктардын баарын басып өтүп, мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында өткөн эл аралык турнирлерге катышып келген. Бардык кыйынчылыктарды унутуп, алдыга 2020-жылы өтүүчү Паралимпиадага катышууну, ал жакта өлкө желегин желбиретүүнү максат кылат. Мен Олимпиадага катышып, ушул спорттун түрүн жайылтуу максатым бар. Кыргызстанга бир медаль алып келейин дегем да. Доказать этейин дегем да, биз мүмкүнчүлүгү чектелгендер дагы кылса болот экенин элдерге мындай далилдеш эле максатым да. Менин максатым, негизги максатым ошол менинчи. Бактияр Муса уулу учурда мүмкүнчүлүгү чектелгендердин арасында спорттун дзюдо түрү боюнча дүйнөлүк рейтингде 47-сапта турат. 2020-жылы Япониянын борбору Токио шаарында жайкай Паралимпиада оюндарына катышуу үчүн күчтүү 10-дукка кириш керек. Алдыда аталган Олимпиадага лицензия берүүчү эки эл аралык мелдештерге даярдык жүрүүдө. Эгерде Кудай буйрса ушул эки лицензиондуу турнирде жакшы күрөшүп, очко упайды топтосо, 10 күчтүү дзюдоисине кирсе, түз жолдомо алып, Олимпиадага катышып даярданып жатабыз. Жана азыркы учурда бизге колдоо көрсөтүп, башка иш-чараларды, семинарлар өткөрүп, чакырып, жана Ыскөлгө барып, сборлорго чакырып атат. Ошол жерде күнүнө 3 мал тренировка кылып, башка балдар менен опыт алып. Паралимпиада оюндары 1960-жылдан бери өткөрүлүп келет. Өлкөдө бул тармакты өнүктүрүү жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерди спортко тартуу боюнча аракеттер көрүлүп келет. Бүгүн Ош шаарында дене тарбия мугалимдери, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана тиешелүү кызмат өкүлдөрү катышкан жолугушуу болуп өттү. Иш-чарада жайкы Паралимпиада оюндарынын мүнөздөмөсү аттуу китептин презентациясы өткөрүлдү. Анан биз өзүбүз аларды чектейбиз да. Эми ооруп атсаң ашып эле койбойсуңбу? Эми ар кандай сөздөр менен. Бул жерде ошол ден соолугуна чектелген жаран кайсы жери ооруган болсо, же болбосо мисалы бутунун ампутацияланышыбы, же болбосо дагы башка денесине жабыркаган болсо, спорттун баардык түрлөрү бул жерде максаттары, мүнөздөмөсү, анан сыпаттамасы менен көрсөтүлгөн. Андан тышкары дүйнөлүк аренада дагы ошол спортко кандай маани берилет, Кыргызстанда кандай шарттар бар, ошонун баарын тактуура көрсөтүп чыкканбыз. Мындай жолугушуу өлкөнүн бардык облустарында өткөрүлөт. Максаты мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды спортко үндөө жана Паралимпиада спорт түрлөрүн өнүктүрүү. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.